Хана бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Ат сүйүүчүлөр, жылкы күйөрмандары, саяпкерлер, катталуучулар. Амансыздарбы? Бүгүн Жалал Абад Нокен жергесинен белгилүү саяпкер, жакшы аттарды баккан, таптаган Түгөл акабыздан ушундай бир жакшы ат чыгып атат. Түгөл ака анда эмесе аттын маалыматын эки ооз жакшы кылып элге жеткизели ака. Ассаламу алейкум, жылкы сүйүүчүлөр. Атыш кооздор, Атыш кооздор көрөт ака бизде. Ат сүйүүчүлөр. Кудай кааласа мынакей эл алдына бир жакшы, булагы жакшы, өзү да жакшы. Мыктар кымакты чыгарабыз. Эмесе тааныштыра беребиз, жашы боюнча кетсек, мына көккө 3 асый болот. Көккө 6 жаш болот да, Кудай кааласа. Иншалла. 6 жашта ат болот деп мынакей Кудай кааласа өзү формасы дагы келип калган экен, мүчөсүнө дагы чыккан экен жаныбар. Анан немеси жакшы, кыял жоругу жакшы. Жооштугу жакшы, кароого жакшы, анан ылдамдыгы да өтө тез. Камчынын кереги жок экен. Шабылдап. Ушу биздин Ленин жолдун да жылкысы өзү негизи. Муну көрүп жүргөн атыңыз ошондо пайдаланышка алдыңызбы Түгөл ака булат? Пайдаланышка алдык, Кудай кааласа. Мынакей. Муну кээ бири Санчобу деп дагы айтып атышты да. Форма Санчого окшойт экен бирок ака, Мен дагы Санчобу десем. Тегин дагы айтып берейин эмесе? Ооба. Теги боюнча айта турган болсок, бунун ата тарабы немеден чыккан? Низаң деген бала бар, жакшы аттарды көп чыгарган. Низаңдан о раматлык Пилен аке дагы жакшы аттарды алып жүргөн. Кымбат пулга сатып жүргөн. Ошо Низаңдан чыккан атасы. Эне тарабы баягы Нурмамат деген жездебиз бар. Санчонун жылкылары бар да, панчолор бар баягы. Эне тарабы ушу Санчо билешет. Эне тарабы бирок Санчого элешет. Эне тарабы Санчо. Ата тарабы баягы Низаң деген саяпкер жигит бар ошонун жылкысына. Жакшы. Анда эмесе кичине бастырып коесуң ары бери. Бастырып, анан бою канча чыгат ака бул аттын? Боюн өлчөбөдүм деген. 1.55 бар да. 55 таза бар бирок ака. 55 үйдө эм чыгып калабы дейм ака. Анда үйдө чыгышы мүмкүн. Машаллах жаныбар. Таза жылкы экен. Анан бунун улагы боюнча айта турган болсок, улагы өткөндө ынтымак улакта Кочкордо да бир улук деген жигит салып ортодо турду. Ортодон чыкпай турду. Ошо мен менен кыйын аттардын жанына тең таймашып турду ошо. Анан улакка салып текшерип көрүп алам десе дагы боло берет. Салып дагы көрө берсин. Чаап дагы көрө берсин, салып дагы көрүп ала берет. Кызыкканда. Мүнөзү жоош дедиңиз ака. Мүнөзү жоош. Мындай жаш балага мындай минип чапсан ары бери азын үстүндөгү баладай балдар эптей алабы? Эптейт, ушул өзү эле карайт. Суу карат, бастырып барып келет, жемин берет, отун берет ушу. Жакшы. Кыял жору жакшы экен. Така пакага жош. Мындай айтканда камчынын кереги жок. Эми кызыккандар болсо көрүшөт. Анан оң солго баары жакшы. Мына гидравликасы деп коебу, мындайча. Бурулгандарын, оң сол бурулганда. Азыркы тил менен айтканда гидравликасы жакшы. Эми түшүнүктүүрөөк болуш үчүн гидравлика деген ал ака баягы машинанын немеси го ака. Рулду бурганда жеңилирээк буруп берет. Ушул жерден оңго солго буруп тегеретип чаптырып койсок деле боло береби же кандай болот ака? Бу жерде нары айдоого деле чаба берсең боло берет айдоого. Айдоого өтүп туруп, Чаап аягын деле көрүп койсо, чабырак эле кирип кетпесин. Тартына чабырак. Жакшы жылкы экен бирок ака. Ылдыйга кайрып коеюн, ылдыйга. Алтымыш балбандын жээнин, Азирет балбан бул. Алтымыш балбандын бир тууган жээни, жакшы. Болду. Болду, тарта бер. Чабырадан өтүп кетпей. Тарта бер. Чабыраны көргөндө ат өзү токтобойт да. Жылкысаны рестүү болот да. Ака, мунун баасы канча болот эми? Алты миңге келген. Акчасын деле мындай кичине эле коюп сатайын. Жеңилирээк эле кылып чыгарабыз ценасын. 285 аз-маз эле өтүп беребиз. 285 миң сом. Улагын кызыккан адам келип чабып көрүп алсын ака. Салып текшерип дагы көрө берсин. Эртең Кудай кааласа кайсы улак бар, Кочкордо да. Жакшы улак бар, аламан улак. Салып көрүп ала берсин ошо жерде. Улагын недени көрдүң да өзүң дагычы. Жакшы.
Кайсалбай барат экен. Улагын көргөнсүз. Негизинен айылдагы эле ат экен эке. Айыл өзүнүн айылда балдарын аттар. Жакшы. Сатам деп калды, алып койдум мына. Жакшы болду. Базарыңызды берсин да, менимче маалымат жеткиликтүү эле болду окшойт, а? Кудай кааласа ооба десең. Эгер айтылбай калган сөздөр болсо, сизге чалып берет, а? Окей. Ат ээсинин номери экранда болот, көрүүчүлөр. Акабызга дагы чалып байланышып, содалашып алсаңар болот. Мынакей. Аттын формасы өтө жакшы. Мындай сындуу ат экен. Тегереген жакшы экен. Туяктары, негизинен мындай мүчөлөрү куп келген ат экен, машалла. Азыр мына жазга 3 асый болот дейт. Жазга 6 жаш болот экен, азыр 5 жашта экен, машалла. 5 асый экен, ошондой 5 жаш. 5 жаш, жазга 3 асый. Болду. Болду экен, да базарыңыз берсин, жакшы сатып алган экен.